Азыр PixArt приложениясында фотографияны обработка кылганды үйрөтөм. Анын үчүн PixArtка киребиз. Плюсик белгисин белгилейбиз дагы. Мен интернеттен эле бир кыздын сүрөтүн алдым. Инструментиге басып туруп, обрезать дегенди басып туруп, анан квадратты басабыз. Ошондо биздин постко жарыялаганы удобный болуп калат. Эгерде сиз сториске кылсаңыз, анда сторис деген форманы басышыңар керек. Мен буну постко кылып атам. Эми галочканы басам дагы. Бул жерде эффекти дегенди басып туруп, бул жерде магияга кирип, undead дегенди басамын. Дагы бир жолу басканда мындай сызыкча пайда болот. Blacklist деген. Ошону көбөйтүп, где-то 80-89 коем. Так, галочканы басып, эми ылдыйкы панелде маска формы дегенди табамын. Басып туруп, бул жерде мисалы мону тандайм. Тандап туруп прозрачностун көбөйтөм. И бул жерде стрелка менен бир аз мынтип чызылган форманы көбөйтөм. Эми бул жерде фону ак бар экен. Цвет фона дегенди басып туруп, сиз каалаган фонго койсоңуз болот. Лентаңыз кандай эмеде түстө болсо, любой түстү койсоңуз болот. Сиз каалаган. Мисалы, мына фиолетовыйды алып туруп галочканы бассаңыздар, көрдүңүздөрбү? Фону фиолетовый болуп калды. Эми галочканы басабыз и стрелканы басып туруп, рекламаны көрүп бүтүп и телефонго сохранить деп басып коебуз.